Жети Өгүз районуна караштуу Ырдыкайлы арулуттун өкүлдөрүнөн куралган. Татар, уйгур, дунган, казак, кыргыз, орус улутундагы 3000дей тургун ынтымакта күн кечирип келишет. Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин койгондо айыл эли кубаттап, алдыда өтө турган шайлоодо бир добуштан колдоорун билдиришти. Негизи Садыр Жапаровго болгону акыркы ишенимизди келтирип атабыз, ишенебиз. Садыр Жапаров өзүнүн бир Кыргызстаныбызды көтөрүп кетет деген ишеничтебиз. Мы теперь ожидаем от Садыра Жапарова, чтобы изменение было, глобальное. Чтобы люди жили нормально. Башынан эле көңүлүм келип атат, ушу бала иштетип кете алат. Потому что бул убагында эле көргөзгөн, депутат болуп иштеп атканда эле көргөзгөн, бул иштеп кете алат экенин. Өлкөдө 80ден ашуун улут жашайт. Көп улуттуу Кыргызстан үчүн кубаттуу мамлекетти куруу президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун бирден бир максаты. Ал өлкө башчынын милдетин аткарып турган мезгилде этностор аралык ынтымакты чыңоого багытталган Кыргыз жараны документине кол койгон. Демек Кыргызстанда жашаган улутуна карабастан бардык элдер, улуттар Кыргыз жаран, биз кыргызстандыкпыз, деп жүрөгүнө өзүнүн ичине алып жүрсүн деп, ушундай биримдикке кирелик. Bir el, bir журтпуз деген максатта, мекенибиз бир, жерибиз бир, рухубуз бир деген максатта ушул иштелип чыкты. Кандай гана мамлекет болбосун, каада салтын, үрп адатын бийик тутпаса, ал улут өнүкпөйт, өспөйт. Бирок этносторду бириктирерден мурда кыргыздар өздөрү ынтымакта болушу керек. Урууга, жеек жааттарга бөлүнүү жосунсуз жорок экени филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев белгилейт. Мамлекет түгүл континенттер биригип аткан учурда кыргыздар урууга бөлүнүп атышы бул такыр акылга сыйбас, жорок. Эл бөлүнгөн жок. Муну биз так айтып келатабыз, эл бөлүнгөн жок. Ошо элдин башында турган, элдин каймагымын деген, саясатчы сөрөймүн деген адамдар өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетиш үчүн, жеке амбициясына жетиш үчүн кээде ошол өзүнүн уруусунун атын чакырып, биз баланчы уруубуз деп, анан ошо уруунун курултайын өткөзүп, уруунун жыйындарын өткөзүп аткан көрүнүш бул өзү жакшы көрүнүш эмес. Биз улут катары калыптанышыбыз керек. Садыр Жапаровдун платформасында заманбап, светтик, экономикалык жактан бакубат, укуктук, адилеттүү, көп улуттуу жарандардын жашоосу үчүн өнүккөн мамлекетти куруу көрсөтүлгөн. Ал максаттар, пландар өлкө жарандарынын колдоосу, жардамы менен гана ишке ашат.